Саламатсыздарбы, студияда Перизат Сайтбурхан, сиздер Тандыр медианы көріп жатасыздар. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Садыр Жапаров Ташиевти 2027 жылы президент кылууну ойлогондугун айтты. Президент Кумтөрдү кайтаруу демилгесин өзү көтөргөндүгүн билдирип, теңиз бөлтүрүктүн боюн айтып, ал эми анын агасы Сабыр Жапаров менен чогуу иштеген Сыргак Кенжебаевди жомокчу деп атады. Жапаров журналисттер менен активисттер мыйзам негизинде гана кармалат деп билдирди. Кыргызстан Кытайга көз каранды болуп баратабы. Тышкы соодадагы жаңы көрсөткүчтөр келисүү таштандыга толуп, туризмдин жаратылышка тийгизген таасири күчөдү. Кыргызстанда орточо айлык 53.759 сомго жетти. Ушул жана башка жаңылыктар жөнүндө кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырабыз. Комментарийде пикириңиз менен бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыздар. Садыр Жапаров Кумтөрдү кайтарууну өзү ойлоп чыгып, өзү кайтарып, Ташиевти президент кылам деп ниет коюп, ошондой эле анын үй бүлөсү мамлекеттик бийлик берүүчү эч кандай артыкчылыктардан байбай, ал эми журналист, активист, саясатчылардын баарын мыйзамдуу соттогон жана Кумтөргө бара турган жолду кытайларга эмес кыргыздарга берсе, ал создуктурулуп кымбат болуп кеткен. Ал эми президенттин ишин сындап, анын кайсы бир маалыматтарын коомчулукка айтып чыккандар жомокчулар. Ошол 16-сы бекен ИО президент деген наамды алдым. 17-си күнү түн ичинде Акылбек Үсөнбекович чакырдым. Анда ылдый жакта баягы өкмөт үйүнүн азыркы эски МИД отурбайбы, ошол жерде отурчу эмес белек. Отурчумун да анан Камчыбек Кыдыршаевич отурат, Арзыбек Бурханов, Улан Омоканович, мен болуп отуруп анан кийин Акылбек Үсөнбековичти таап келе дедим. Жарым сааттын ичинде келип калды, анда ал депутат болчу, парламенттин депутаты. Эми баягы Кумтөргө жанакы мен алдым деди деп суроо берип атпайсызбы? Ошого толук жооп берип атам да, ошого келтам. Анан таап келе десем, таап келди, жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Акылбек Үсөнбекович дедим, сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакун Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же экспертный эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Анан айтты, мен 2012 жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек дедим. Кумтөрдү текшерип башташыңыз керек дедим. Анан дедим, сизге түз эле пара беребиз деп чыгат дедим. Ортомчулар чыгат дедим. Алар прямой айтпайт өзлөрү. Сиздин жакын досторго чыгат, туугандарга чыгат, керек болсо өзүңүзгө деле чыгышы мүмкүн, чет өлкөгө чакырышы мүмкүн. Сизге чыгат дедим. Чыкканда дедим, сиз категорически мен албайм, мен Кумтөрдү алабыз мамлекетке деп айтпаңыз дедим. Болду, сүйлөшөбүз. Азыр мен текшерип баштайын, анан аягына жеткенде справкамды жазып бүткөн кезде анан сүйлөшөлү, макул дей бериңиз дедим. Эчтеке айтпаңыз дедим. Билгизбеңиз дедим. Текшере баштаңыз дедим. Бирок дедим, шайлоодон кийин алабыз Кумтөрдү дедим. Сиз азыр текшерип баштаңыз, бир 3 ай 4 ай убакыт кетет, жарым жыл. Анан кийин шайлоодон кийин алабыз. Шайлоого чейин учукпай тура калды. Биз бүгүн Кыргыз президентинин Али Токтокуновго берген интервьюсун кыскача карап чыгып талкууламакчыбыз. Алгач эле албетте президенттин 5 жыл бою досу болуп, саясий жана ресурстук жактан мүмкүнчүлүктөрү, таасири Садыр Жапаровдон ашса ашкан, бирок кем калбаган фигура Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев жөнүндөгү айткандарына көз салсак. Жапаровдун айтымына караганда, ал Ташиев менен 2005 жылы парламенттик депутаты болуп тургандан таанышып, дос болуп келгендигин айтып, аны бийликке келгенде атайын кызматка башчы кылып койгондугун, бирок ал жакындарын бийликке көп койгондугун кемчилиги катары баалап, эми кызматка келбейт деп билдирүү таратты. Эми коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акча кайда кетти? Коррупциядан эми 4 миллиард түшкөн жок, чынын айтыш керек. 300 канча миллиард сом деп. Ал эми мен башында эле айттым элем, тети коррупция менен күрөшүп атканда эле мына 10 миллиард төктүрдүк, анан быйыл 50 миллиард төктүрдүк деп Камчыбек Кыдыршаев досум айтып атканда эле айттым элем, ай досум, цифралар менен ойнобо. Эртең ошончо чыкпай калса жеп алды деп айтат элдер. Цифралар менен ойнобогун дагы реалдуу түрдө айткын деп. Ал кандай мындай 300 миллиард болуп кеткен. Мисалы, могу ноутбукту конфискация кылып атсаң, бирөөдөн алып атсаң, мисалы, райымдыкын, же мыйзамдагы уурнукун, же жана кустуруп аткандардын бир квартирасын, мисалы, квартирасын $100,000 квартирасын алып атсаң, 300гө баалап туруп эле ала берген да. Аны сен кимге сатасың 300гө? Эгерде рынокто $100,000 турса.
азыр ревизия кылып атат, канча имущество түшкөн, кайра канчага сатылды. Азыр фугиде турган имуществолар толуп турат, жүздөп саналат, сатылбай тургандар. Ал ошол 1 миллион доллар турса 10 миллионго баалап алып келип алганда анан кийин кайра сата албай калган. Анын үчүн комиссия да түздүргөм өзүнө, канча кылышайсың. Сен өзүңдүн балдарыңан турган бир 3 баланы фугиге жибер, комиссия болсун ошолор. Аукционго коюп, реальный баасы канча ошончого саткыла. Анан 10 миллион доллар деп отура берсеңер, ал 1 миллион долларлык болсо, анан кантип ким алат аны? Экинчи көңүл буруучу жагдай албетте бул алардын ортосундагы келишимдер жана эл арасында айтылып жүргөн алардын кезектешип башкаруу жөнүндөгү планын ачыктап, президент кезектешип башкаруу жөнүндө сөз болбогондугун, бирок 2027 жылы Камчыбек Ташиевди президент кылып өзү кызматтан кетсемби деген ойлору болгондугун айткан. Бирок ага Ташиев даяр болбой калгандыгын белгилеген. Ал жанакы достор айтып жүрбөйбү? Анан Куран кармашкан, анан нан тиштешкен деп, мына Кудай төбөдө карап турат, өзү деле калп айтып турат. Эч кандай андай соодалашуу, анан мен болоюн, анан мен дейин. Эми ушунча болду эми айтайын, эми сен сурап калдың. Мен өзүмдүн планым болгон. 6 жыл отуруп эле, ушу мынакей 2027 жылы мен өзүм шайлоого барбай эле, ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп, мен эс алууга кетсемби деген менин өзүм планым болгон. Бул жерде албетте президентке бир канча суроолор болбой койбойт. Кустуризациянын башталгандыгына 5 жылдай, ал эми Камчыбек Ташиевдин кызматтан кеткенине 6 айдын жүзү болгону менен же мамлекет бул кустуризация компаниясына отчетун бербей, кимден канча алынгандыгын эсебин элге бербей келет. Президент болуп туруп, Кыргызстандагы бардык мыйзамдардын иштөөсүнүн гаранты катары Садыр Жапаров эмнеликтен Камчыбек Ташиевдин калп маалымат бергендиги үчүн эмес, же УКМКдагы мыйзамсыз иштери үчүн эмес, же туугандарын башкарууга катышкандыгы үчүн эмес, анын президенттик ордуна көз арта баштаганда гана кызматтан алып камады деген суроо туулбай койбойт. Мыйзамдуулук элге карата, мамлекеттин өнүгүүсүнө карата болгон чыккынчылык үчүн эмес, Жапаровдун бийлиги үчүн болгон чыккынчылыктар үчүн гана болобу? Экинчи суроо, Садыр Жапаров кийинки президентти ордума коюп коем деген сөзү. Буга чейин эч кимге каршы чыкпай турганын, баарына президенттик шайлоого катышууга уруксат бере тургандыгын жана шайлоолор мыйзамдуу жана эркин өтөт деген суроолорго каршы болуп калбайбы? Ал эми буга чейин талаш-тартыштарды жаратып келген Кумтөр алтын кенинин мамлекетке кайтарылуусу боюнча сөз кылсак, Садыр Жапаров маегинде Кумтөрдү мамлекетке алуу 2020 жылы октябрь окуясынан кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалган күнүн эртеси башталгандыгын айтып, бул милдетти Акылбек Жапаровго ишкананы текшерүүнү жүргүзүүнү дайындагандыгын айтты. Ал Кумтөр мамлекетке алындарын шайлоо бүткөнчө купуя сыр катары сакташкандыгын белгиледи. Ага чейин Кыргыз алтында Улуттук банк жана Кара Балтада жаткан 500-600 килограммдай алтынын чыгарбай коюшкандыгын билдирди. Антпесе мен азыр алабыз десем, мени жок кылып үй албаса дагы, Кумтөрдүн баарын талкалап, эртең эч ким иштете албай калгандай кылып, анан таштап кеткен атпайбы. Аяка кайра Кумтөр токтоп калгандан кийин кайра жылдырыш үчүн эле жок дегенде 300 миллион, 500 миллион доллар керек болот дагы. Анан айлам жогон ошону айттым дагы, анан кеттим выборго, шайлоого. Өтүп келдим, Кудай жалгап 80% эл колдоп берди. Анан келгенден кийин Акылбек Үсөнбековичтен бурай баштадым. Тездет. Бол, батыраак алабыз. Анан ошентип отуруп, майдын бир 15 бекен, 17 бекен даяр болду. Парламентке бир сүгүнү киргизип карап, ош жерден чечим чыгарып алып туруп, анан Кумтөрдү тышкы башкарууга алабыз дегенди уже тигилерге жетип калыптыр. Мына карабайсызбы ошо? Бизде кандай мафия утечке кетип калган. Анан алар иштеп аткан электрондук системаларын талкалап, уже баштайт да 2 күн калганда. Ошентип срочно анан кийин батыраак өткөрдүк да, парламенттен бир жума дайын карамакпыз. Киргизгиле деп батаак киргизип турган парламент чечет да. Баягы немени кнопкага салып денонсацияны. Анан шак эткизип туруп анан барып басып калдык да. Тышкы эме деп управляющий деп туруп теңиз бөлтүрүктү койдук. Айттым, давай эми дальше улап кеткин эми муну деп. Жапаров ошондой эле Кумтөрдүн улутташтырылбай калуусуна өзү депутат болгон 5-чи чакырылыштын депутаттарынын да күнөөлөрү бар экендигин айтып, алар Садыр Жапаров баш болгон депутаттык жумушчу топтун ишинин жыйынтыгына ошондогу депутаттар, өкмөт да, президент да каршы чыккандыгын айткан. Эскерте кетсек, ал убакта өлкөнү Роза Отунбаева башкарып турган. Ал эми буга чейин президент ачык дебатка чакырган Кумтөрдүн мурдагы тыштан башкаруу аркылуу киргизилген башкы менеджери теңиз бөлтүрүктү мурда кийин тааныбаса да Акылбек Жапаров аркылуу
тыргандыгын белгиледи. Ал парламенттен денонсация болгондон кийин башкаруучу болуп келгендигин, бирок ал акча чачып өзүнө $6.000 кресло алгандыгын, офис катары мыйзамдагы уурунун имаратын алгандыгын айткан. Бирок буга чейин эле президент Кумтөрдүн башкаруусундагы кишилердин айлыктарын айына $350.000 түзгөндүгүн айтып, деңиз бөлтүрүккө да ошончо берүүгө даяр болгом деп билдирген. Теңиз бөлтүрүк 11 августта Facebook'тагы түз эфиринде Кумтөрдүн мамлекетке кайтаруудагы эмгеги бааланбай калгандыгын айтып, өлкө башчысы Садыр Жапаров баш болгон жетекчилерди сынга алып, өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча ачык сот же дебат өткөрүүнү сунуштаган. Ошол баягы мен даярмын. Ачык сотко, ачык дебат десе, ачык дебатны Садыр Жапаров ачык дебатка чыкса, мен ошого да даярмын. Отуруп сүйлөшөлүчү. Болгон суроосун берсин. Балким өзү туура эмес түшүнүп калгандыр деп мен божомолдогом, мен билем. Албетте Кыргызстанга Кумтөрдү кайра кайтаруу чоң саясий чечим болгондугу менен анын жарандардын жашоосуна тийгизген таасири кандай болду деген суроо жаралбай койбойт. Себеби Садыр Жапаров 2021 бул боюнча эл алдында мындай убада берген. Кудай буйруса жаңы жылдан кийин январь айын Кумтөрдөн түшкөн $300 миллион таза киреше менен тосуп алабыз. Көрсө мындай нерсе өлкөнүн 30 жылдык эгемендүүлүгүндө болгон эмес экен. Бул акчаны бөлүштүрөбүз. Заводдорду жана фабрикаларды курууга, дыйкандарга насыяларды, жолдорго январь жана февраль айларында бөлүштүрөбүз. Ал эми март айында бардык иштер башталат. Аны аймактарга жана райондорго жөнөтөбүз. Ал эми 1 апрелден баштап мугалимдердин, медициналык кызматкерлердин, аскер кызматкерлеринин жана милиция кызматкерлеринин айлык акысын көтөрө баштайбыз. Ошондой эле пенсияларды жана жөлөк пулдарды көтөрөбүз. Эске салсак, Кумтөр 2022 жылдын 4 апрелинде Центара менен келишимге кол коюлгандан кийин мамлекетке толугу менен өткөн. Кумтөрдүн эсебине мамлекетке жана элди байытуу убадалары үзгүлтүксүз берилип турган жана анын президенттик шайлоо алдындагы саясий платформасынын негизги пункттарынын бири болгон. Ошондуктан коомдо дагы эле ар бир адамга убада кылынган байлык ишке ашкан жок деген сезим болуп келет. Бул жерде президент Кумтөрдөн түшкөн киреше боюнча мектеп, балабакча жана жолдор салынгандыгын, ГИК үй куруп жатат деп белгилеген. Садыр Жапаров мурда президенттин агасы Сабыр Жапаровго каршы айыптоолорду айткан ишкер Сыргак Кенжебаев менен болгон жолугушуулары тууралуу айтып берди. Мамлекет башчысынын айтымында Сыргак Кенжебаев ага келип, 2-3 жылдын ичинде Кыргызстандын айыл чарбасын жомокко айландыра аларын, европалык инвесторлорду тарта аларын айткан. Жапаров ошол кездеги айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевга Кенжебаев менен жолугушуп, анын сунуштарын карап чыгууну тапшырган. Президенттин айтымында Кенжебаев менен Төрөбаев Италияга жана Германияга барышкан. Андан кийин министр ишкердин сунуштарын реалдуу эмес деп жарыялаган. Ал дароо эле жетекчи бул жигит алданчы окшойт, булар жомок фантазия деп айткан. Садыр Жапаров Төрөбаевдин сөздөрүн эскерди. Президент жалпысынан бардык потенциалдуу инвесторлорду алардын кайсы өлкөдөн келгендигине карабастан кубануу менен кабыл аларын жана андан кийин алардын долбоорлордун карап чыгуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтөрүн кошумчалады. Муну мен кабыл алгам башында. Айтты. Маған алып келишкен. Жүргөм деп. Кабыл алгам, кабыл алып, анан кийин мындай карасам, эмне сунуш менен келдиң десем, эми жомок, айыл чарбасын жомок кылып ийем деди. 2-3 жылдын ичинде жомок айландырам айыл чарбасын деп. Европейстерим бар, анан голландец, анан итальянец, немистер менен деди. Анан кабыл алдым дагы, анан кийин Бакыт Төрөбаев менен чакырдым да, экөөнү көздөштүрүп койдум. Бакыт ал убакта Бакыт Төрөбаев эле министр, айыл чарба министри. Бакыт, могу жомок кылам деп атат, давай сен ушуну менен иштешип көрчү. Деп эми келген инвестормун деп келгендин бардыгын кабыл алам мен. Кимиси болбосун. Мейли Кытай, орусу, түркү, ким болбосун. Анан тиешелүү адамдарга жиберем. Карагыла могуну, иштешкиле, болсо салгыла депчи. Анан ошентип Бакыт Төрөбаев менен жолуктурамбы? А Бакыт Төрөбаев экөө Италияга учуп барыптыр, Германияга учуп барыптыр, анан келди. Европаны бүт кыдырып келди да, анан Бакыт мырза сразу эле айтты. Шеф, бул чота аферис оңдонгөндөй, мунуку жомоктой болуп атат, фантастика өзүнчө эле деп. Анан мен эчтекен нерим жок, болуп турганда деп койдум, ишке ашпаса деп. Эми ал жерден бирөө обязательство алып атпаса, бизди милдеттендирип атпаса эми кабыл алдым, көздөштүрдүм, кет. Ал эми агасынын бажыны башкарып жаткандыгы жөнүндө айтып, туугандарынын мамлекеттик казынага кол салганга уруксат бербей тургандыгын айткан. Мен жана менин Жапаровдор дегеле бардык чиновниктер
өзүбүздүн жеке чөнтөгүбүздү мамлекеттин чөнтөгү менен алмаштырбайбыз. Алмаштырган эмеспиз, эми мындан ары да алмаштырбайбыз. Бул боюнча мен кепилдик бере аламын. Ар бир чиновник айтам мен, айыл өкмөттөн баштап премьер-министрге чейин. Адылбек Элешевди коюп атканда, Акылбек Өсөнбековичти коюп атканда ошентип айткан. Казынага тиймей жок. Казына бул ыйык. Тийбегиле, бул элдин акчасы. Бизнес кылгыла, башка жактан тапкыла, бирок тийбегиле деп. Анан кийин ошондон бери карай эле баягы кимде ким казынага кол салса, аларды биз аеосуз камап келатабыз, кустуруп келатабыз, көрүп атасыңар, көрүп атасыңарбы? Албетте. Ошон үчүн Коррупцияга каршы күрөш ошон жөнүндө сөз үчүн кылбадыкпы? эч качан мындай мамлекеттин эмесине, баягы казынасына же болбосо мамлекетке түшчү акчага эч кимдинге жол бербейбиз уурдаганга. Албетте бул жерде эки тараптык тең угуп, бажы боюнча атайын иликтөө болбогондон кийин жалгыз эле кошумчалай турчу нерсе бул мамлекеттик бийликке жакын болбогон учурда Дайырбек Орунбеков Сабыр Жапаровдон чалып инвесторлор жөнүндө сурайт беле. Садыр Жапаровдун бир уулу көлгө гольф клуб куруп, аны президенттердин катышуусунда ачат беле. Ал эми экинчи уулу 22 жашында банк түктөй алат беле. Сабыр Жапаровдун жубайы кантип Сан-Ситинин Елизавета курулуш компанияларынын үлүшүн кантип алып калды деген суроолордун берилбегендиги өкүндүрбөй койбойт. 2027 жылдын январында президенттик шайлоо болот. Садыр Жапаров өзү дагы бир мөөнөткө барарын ачык айтты. Бирок эң маанилүү суроо башкада, чыныгы атаандаштык болобу? Бийликке жакпаган адамдар да тоскоолдуксуз катыша алабы? Президенттин жообу мындай болду. Өзүм дагы бир сурокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишкис деген атаандаштарыңыздын да шайлоого катышышына жол берилеби? Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо деге дебейбиз. Мисалы, шайлоо таптаза өтөт. Жапаров алдыдагы шайлоолордо атаандаштык адилеттүү болоорун жарыялады, каалаган адам катыша алат. Бирок кызыктай кокустук менен мурунку шайлоолордогу анын көптөгөн атаандаштары кийинчерээк түрмөгө түшүп калышып, кээ бирлери түрмөдө суроо жараткан жагдайларда каза болушкан. Эске сала кетсек, Садыр Жапаров ошол кезде 16 талапкер менен беттешкен. Алардын ичинен 9 саясатчы кийин түрмөдө отурган. Адаган Мадумаров камакка алынган, соттолгон. Арсланбек Абдылдаев Арстан Алай камакка алынды, түрмөдө каза болду. Равшан Жээнбеков камакка алынды, соттолгон. Клара Сооронкулова Кемпирабад иши боюнча камакка алынды, кийинчерээк акталды. Бактыбек Калмаматов камакка алынды. Имамидин Ташев камакка алынды, учурда абакта. Курсан Асанов камакка алынды, учурда сотто. Канатбек Исаев камакка алынды, учурда сүргүндө катып жүрөт. Абдил Сегизбаев камакка алынды, 1 жыл тергөө изоляторунда отурду. Андан сырткары президент мыйзамдарды өзгөртүп, мурда кандай себептен болбосун кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандардын шайлоолорго катышуусуна чек койгон. Президент ошондой эле журналисттер, блогерлер бийликтин көрсөтмөсү менен эмес, мыйзамдын негизинде камалып жатат деп билдирди. Жапаров 30 жылдан бери парламентте бийликке асылгандар болгондугун, бир кезде өзү да аларга суктангандыгын, кийин 2005 жылы саясатка келгенде демагогияны өз көзү менен көрүп, көңүлү калгандыгын белгиледи. Президент Кыргызстанда мыйзам иштегендиги үчүн кемпирабадчылар 100% акталгандыгын, акытын аскат жетигендин өзүн сөккөндүгү үчүн каматпагандыгын, буга башка себептер түрткү болушу мүмкүн экендигин айтты. Айрым учурларда эми тартипке чакырыш үчүн деле сен эмне туура эмес маалымат чыгарып атасың, дүрбөтүп атасың элди деп туруп деле алып барып бир 5 сутка 15 суткага камап койгон учурлар болушу мүмкүн. Аны мен барып туруп, сен кама, милиция же болбосо прокурор кама же ГКМ кама деп айтпайм да, мыйзам камайт аны. Мыйзам. А эгерде өзү камабай, унчукпай, былтыйып отурса, эртең мен деле сурайм же мыйзам деле сурайт да. Бул сенин милдетиң, могуларды сурап коюш, чакырып, неге көңүл урбай отурасың буга дейт да. Анан алар мыйзамды окуп алып туруп, окуй бул менин милдетим деп барып туруп, анан кийин аларды жоопко тартып атат. Сотко берип атат, соттон акталып да чыгып кетип аткандар бар. Мисалы мына кемпирабадчыларды сот 100% актабайт го. Ал сөккөн үчүн мени кимдер гана сөкпөй эле. Бирөөнө көңүл бурган жокмун. Тим койгула деп коем аны. Мага мисалы мен жеке мен эме кыла турган болсо. Анан башка бир призывы болушу мүмкүн, же болбосо бир уюштуруп аткан иши болушу мүмкүн, чакырыгы болушу мүмкүн да. Чыккыла көчөгө, анткиле, минткиле деп эле элди чакырык кылып атсал, чакырык үчүн жооп бериш керек да. Туурабы же туура эмеспи? Жооп бериш керек, бирок узакка камалып калды ал жигит. Билбейм, аны канча камалганын билбейм.
Садыр Жапаров бийликке келгенден тартып Кыргызстан жарым-жартылай эркин өлкөлөрдүн катарынан чыгып, эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирген. Журналисттерге кысым, аларды камакка алуу, саясий атаандаштарын алгач парламенттен, андан кийин эркиндикти ажыратуу боюнча аракеттер буга чейин болуп көрбөгөндөй масштабка жеткендигин эл аралык көзөмөлдөөчү уюмдар айтып келет. Ал эми буга чейин айтылып келген Кытайдын экономикалык экспансиясы жөнүндө сөздөргө Садыр Жапаров Кыргызстандагы Кытайга каршы маанайды тышкы жана ички күчтөр күчөтүп жаткандыгын билдирди. Ал муну башка нерселер менен катар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна жана башка инфраструктуралык долбоорлорго каршы чыгуу менен байланыштырды. Бирок президент Кыргызстанда азыр канча сандагы Кытай жараны бар экендиги боюнча так жооп бербей, кытайлыктар менен кошо башка өлкөнүн өкүлдөрү да көп болгондугун кошумчалаган. Садыр Жапаров ошондой эле Кумтөргө бараткан жолду курууда кыргыз компаниялар кымбат болуп, көбүрөөк убакытта бүтүрө ала тургандыгын айткан. Ал эми Кытай компаниясы арзан жана бат бүтүргөндүктөн аларга өткөрүлүп берилгендигин кошумчалады. Ал элди Кыргызстан Кытай менен кызматташуудан кандай пайда көрөрүн эстен чыгарбоого чакырды. Мисал катары Бишкектеги таштандыларды өрттөөчү заводду келтирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда Кыргызстан өтмөк жол катары гана калат көрүнөт. Мисалы, буга дал ошол бүгүн чыккан Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына токтолсок. 2026 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын тышкы соода көлөмү 7,904 миллиард долларды түзгөн. Бул көрсөткүч 2025 жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 1,4%га өскөн. Мурунку жылга салыштырмалуу 2026 жылдын январь-июнь айларында экспорт 11,1%га төмөндөп 1 миллиард 69 миллион долларга жеткен. Импорт 3,7%га өсүп 6 миллиард 835 миллион 200 миң долларга жеткен. Кыргызстан импортко өтө көз каранды бойдон калууда. Тышкы соода жалпы соода жүгүртүүнүн 86%-ын түзөт. Демек, биз тышка эч нерсе сатпаган өлкө болсок, бул жолдо логистикалык борборлордун ролун аткарып калуубуз бул ачыктан ачык көрүнүш болуп калды көрүнөт. Ал эми президент ошондой эле эми туризмге көңүл бурууну сунуштаган. Бирок президент айтып аткан көл жээгинде 5 жылдыздуу отелдер, тоолордогу курулуштар Кыргызстандын негизги байлыгы болгон жаратылышка кандай таасир тийгизүүдө? Социалдык медиа колдонуучулары Келсу көлүнүн жана Нарын аймагындагы популярдуу туристтик жай болгон Көк Кыя өрөөнүнүн булгануу көйгөйүнө көңүл бурушкан. Билдирүүнүн автору көлдүн айланасы бир нече жыл мурун бир топ таза болгондугун белгилеген. Ал азыр саякаттап жүргөндө жээкте да сууда да таштандылар көбүрөөк байкалып жаткандыгын айтат. Кыргызстан азырынча мындай туристтик акымга даяр эмес деп белгилеген. Туризм жергиликтүү тургундарга киреше алып келсе, саякатчылардын санынын өсүшү жаратылыш аймактарына басымды күчөтөрүн кошумчалаган автор. Албетте баарынан да кызыктуусу коомдук тармактардагы интервьюга карата пикирлер көз жүгүртсөк, маек жарыяланган каналдын өзүндө чыгарылыш даярдалып жатканда пикирлер ар кандай болуп, көпчүлүк ошол эле Кытай темасын, жашоонун кымбаттыгын жана жер боюнча жазышкан. Ал эми башка соц тармактарда коомдун пикири албетте ар кандай. Али Токтакуновдун өзүнө карата да мурда берилген суроолорду бергенине ыраазы болгондор да, ага тандалма суроолорду берип, чыныгы курч суроолор калып калды дегендер да жок эмес. Ушул суроолор берилдиби, урматтуу дежурный журналист? Кыргызстандагы эң урматтуу инвестор Хабибулла Абдукадыр кайсы критерий менен объекттер салып баштаган? Мадина базарын ким рейдерлик жол менен басып алып, жанына жаңы базар салышты? Эмнеге соодагерлерди көчөсүңөр деп кыйнашты? Каныбек Туманбаевдин Орусиянын жарандыгы боюнча эмне дейсиз? Орусиянын политтехнологу Виктор Васильев 2021 жылы шайлоодо сиздин пайдаңызга иштегени чынбы? 2022 жылы сиз Виктор Васильевке Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын эмне себептер менен бердиңиз эле? Кыргызстандын энергетикасын талкалаган Алексей Ширшов кандайча түкүрүп койгон сыяктуу эле 2026 жылы Ширшов фонд аттуу фонд ачууга жетишти. Мактанганыңыз ГИК, мектеп жана жол салып жатабыз. Бирок бул нерселер элдин салыгынан салынып жатат да. Ал эми 5 жылда 5 миллиард доллар алган карызыбыз менен өзүбүзгө иштеп жаткан Кумтөрдүн алтындары кайда жумшалып жатат? Эгерде жумуш орундары түзүлө турган долбоорлордун баш аягы жок болсо. Дайырбек Орунбеков деген пресс-секретарыңар бар. Ал чет өлкөнүн хакерлери жок эле элдин санариптик жашыруун маалыматтарын интернетке таратып салдыго. Ал боюнча эмне дейсиз?
Бул маек жөнүндө сиз кандай ойлойсуз? Сиз да пикириңиз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Туризм темасын улайлы 2026 жылдын башынан бери Ысык көлдөн 24300 метр синтетикалык тор жана 650 килограмм таштанды алынып келинген. Жаратылыш ресурстары, айлана чөйрөнү коргоо жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы 3 күндө гана 11 августтан 13 августка чейин адистер 6800 метр эски синтетикалык тор жана 140 килограмм таштанды алып салышкан. Бул чаралар Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртууга, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана мыйзамсыз балык уулоонун кесепеттерин азайтууга багытталган. 2026 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандагы орточо эмгек акы 53759 сомго жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин басма сөз жыйынында айтылган. 2026 жылдын июнь айында 2025 жылдын июнь айына салыштырмалуу бардык экономикалык ишмердүүлүк түрлөрү боюнча ишканаларда жана уюмдарда орточо айлык номиналдык топтолгон эмгек акы 27,5%га өскөн. Жылдык инфляция 11,5%ды түзгөндүктөн бул болжол менен 16%га өсүштү билдирет. Эске сала кетсек, май айында орточо эмгек акы 51888 сомду түзгөн. Расмий маалыматтарга ылайык айлык өсүшү 3,6%ды түзгөн. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Эс алуу күнүңүздөр жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун.